Мен өттү алдыргандан бери эле такыр эле кусуп эме болуп атат да, кусуп атам да. Ашказаным жакшы сиңире албай атат. Боорго да күч келип кетиши мүмкүн беле, келбей эле анализ тапшырыш керек, эмне кылыш керек? Эмне себептен өт баштыкчасын алдыргандан кийин адам кайра кусуп калат же болбосо тамагы жакшы сиңбей калат. Өт баштыкчасында таш бар деп таш пайда болгондогу болгон симптомдор ошол эле симптомдор кайра эле кайталай берет. Болбосо биз ошол оорулардан арылуу максатында өт баштыкчасын алдырбадыкпы? Себеби бул кандай болот? Мисалы, өт баштыкчасындагы таш же болбосо полип эмне себептен пайда болду? Мисал менен айта турган болсок, бир жерге чөп өсүп чыккан болсо, чөп өсүп калыптыр деп эле үстүн кыркпайбыз. Ошол чөптөн арылыш үчүн тамырын кошо алышыбыз керек да. Биринчи эмне себептен таш пайда болду? Аны баштыкчаны алып койгондон кийин же болбосо ташты алып койгондон кийин кайра пайда болбойбу деген суроо бар да. Эми бул кандай болот? Өттүн өзүнүн жакшы чыкпай калганынан улам таш пайда болот. Өт өзү жакшы чыкпай калгандан улам таш пайда болот. Ал эмне себептен жакшы чыкпай калат өт? Өт бул 12 илчеги келип куюш керек. Адам узак убакыт стрессте жүргөн болсо, бул кандай болот? 12 илчеги жыйырылат. Мисалы, бул 12 илчегинин ички көңдөйү дей турган болсок, өт бул 12 илчеги келип куят. Эми стрессте узак убакыт жүргөн болсок, бизде кандай болот? 12 илчеги бир аз жыйырылып калат. 12 илчеги жыйырылып калганда өттүн каналын кошо кысып калат. Бирок толук жаап салат деген эмес бул. Кандайдыр бир бөлүгүн, мисалы 100 тамчы куюш керек болсо, ошонун бир эле тамчысы куйбай калышы мүмкүн. 2 тамчысы куйбай калышы мүмкүн. Ал күндө айлап жылдап отуруп эмне болот? Баштыкчада калып отуруп койланат, койлангандан кийин кум пайда болот, кум пайда болгондон кийин анан ташка айланат. Эми бизде эмне болду? Баштыкчаны алып койду, причинасы көйгөйлүү маселе бул 12 илчегиде. Же болбосо проток түтүкчөнүн өзү жыйырылып калды. Ошондон улам эмне болот? Жанагы эле симптомдорду пайда кыла берет. Ошол себептен биз эмне кылышыбыз керек? Биринчи орунда себебин жок кылышыбыз керек. Андан кийин анан симптомдорго өтүшүбүз керек. То есть 12 илчегин жыйырылганын бошотуш керек, өттүн каналдарын ачыш керек, өттүн тамуусун жакшыртыш керек.